Учурдун хит чыгармаларынын бири болуп жаткан Сейит Акматтын ыры назарыңыздарда болду. Курал Чокоев менен Илья Зандаштын аткаруусунда. Ал эми биз сиздерге кийинки коногубузду тааныштырабыз. Кыргыздын дагы бир чыгаан ырчысы Кайрат Пирмердиев студиябыздан орун алды. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келиңиз. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Өткөндө келгенде айтып атпадыңыз беле, жакында Санкт-Петербургга барам, Ваенганын концертине катышам деп. Барып келдиңизби? Ооба, барып келдим. Кудай жаалап аман эсен 12-синде барып туруп эле, 13-үндө кайра артка учуп келдим да. Ал ошол 28-январдагы болгон концерттин эле уландысы болду да, мындайча айтканда. 31-январда болмок, анан ден соолугуна байланыштуу 12-февралга жылдырып койгон болчу. Жакшы болуп калдыбы? Жакшы. Жакшы катыштыңызбы? Элдин катышуусу, кабыл алуусу жакшы болдубу? Элдин кабыл алуусу эң сонун, атайын баягы Ваенга концерттин астында анонс кылып, кимдер коноктор болот деп чыгарган экен интернеттен. Анан кийин ошону окуп алышып, атайын гүл алып келгендер да болду. Ырдап бүткөндөн кийин мондай бир кучак гүлдү кучактап алып кеттим. Абдан жакшы кубанычтуу сезимдер болуп отурбайбы? Куттуктайбыз, жакшы барып келген экенсиз. Анан кийин ушу жакында Бишкек шаарында концерт берейин деп атпадыңыз беле? Качан эле ошол? Эртең 19 февраль спорт ордосунда, Кудай буйрса ошого даярданып атабыз. Күнүгө репетиция кылып, жандуу топ менен даярданып аткан кезибиз. Азыр эфирден чыгып алып туруп эле кайра репетицияга жөнөйм. Ошо менен кечке чейин ырдайм дегендей. Жакшы буйрса даярдык аябай. Даярдык жакшыбы? Эртең буйрса саат канчада дедиңиз? Эртең 7-де, кечки 7-де. Жакшы экен. Анан кийин мындай болот го, негизи көп ырчылар угуп билип жүрөбүз, ошо эртең концертим дегенде түнү менен уктабай калышат го. Ушундай толкундоолор болуп, сизде да ошондой толкундаган сезимдер болуп жатса керек. Билбейм, эми кече түндө жатып бирок дароо эле уктап кеттим, себеп дегенде аябай чарчап калып атам. Күнүгө эртең менен туруп алып, күнүгө бир 5-6 сааттан ырдап, андан тышкары чыгып алып, дагы башка жумуштар менен алек болуп ошентип отуруп, түнкү саат 11-12-лерде үйгө келип атам. Ошон үчүн баягы чарчап калып туруп эле ошол бойдон уктап калып атам да. Бирок туура кылып атыпсыз. Туура эле укташ керек да негизи. Ооба да, ырчылар уктабаса болбойт да. Ооба, концерттин алдында уктабай калсаң, анан үнүң дагы кичине чарчап калса, ырдай албай калышың да мүмкүн да. Ал эми ошо концерт уюштуруу аябай чоң ушундай түйшүк да көрүп жүрөбүз. Анан кийин сизге кимдер жардам берип атат? Негизи уюштуруу иштерин. Уюштуруу иштеринде мага эң эле биринчи, эң эле алгачкы менин жанымдагы бул менин жубайым. Бир 60-70% жумушту ошол жубайым аркалап атат азыр. Баягы билеттерди даярдоо, афишаларды даярдоо, жарнаманы даярдоо жана башка деген сыяктуу баардыгына телефон менен байланышып сүйлөшүү, демөөрчүлөр табуу деген сыяктуу ошол жагын баардыгын ошол жубайым карап атат. Мен болсо чыгармачыл жагын карап атам, концерттин сахнанын жасалгасы, ырлар, кайсы ырдан кийин кайсы ырды, анан кийин жандуу топту табып, алар менен кайталап репетиция кылып, ошол жагын мен карап атам да. Бек вокалда да турушат да. Бек вокалда болот. Кимдер болушат? Бек вокалда ошол өзүнүн эле азыр мына жаңы чыгармачылыкка аралашып келаткан инилерибиз. Бул Иса Каган деп коет, Кайман аты. Каган деп, Иса Каган деп, өзү гитарист, акустикалык гитарада ырдайт, ойнойт жана ырдайт. Ал турат. Анан кийин Кыялбек Бакиров деген иним, ушул экөө консерваториянын окуучулары экөө тең. Ошолор ырдайт. Жакшы, бир эле күн болот бирок. Бир эле күн. Кайсыл жаңы чыгармаларды коштуңуз? Жаңы чыгармалар болот да. Жаңы чыгарма болгондо бул жаңылыгы мындай болот. Жап-жаңы чыгарма эмес, мурунку аткарылган чыгармамды кайрадан жаңыртып чыгардык. Мисалы, Сагынганда деген ырым бар болчу, эң алгачкы чыккан ырым болчу да ал. Сен дагы мени сагынганда, канатсыз учкун келеби. Ошол аябай хит болгон да. Убагында жакшы тараган эле. Ошол чыгарманы баягы көптөгөн бир суроолор боюнча деп дагы айтсам болот. Себеп дегенде көптөгөн интернеттен дагы социалдык барактардан көптөгөн кишилер ушул ырыңды бир элдин баары эле мурунку ырларын жаңыртып чыгарып атат го, сен да чыгарбайсыңбы, жаңы вариантын укпайлыбы, дагы бир телефондорго көчүрүп алып мурдагыдай угуп жүрөлү деген бир суроолор болгондуктан азыр алырды Добр деген рэпер бар бизде, кыргыз, Мукура кыргыз бала. Добр. Ошо Добр экөөбүз дуэт кылып жасадык. Мындайча айтканда, куплеттерин ал рэп менен ырдайт, а припевин
кайрмасын мен ырдайм да кайра өзүнүн эле ошондой бир жакшы чыгарма болот окшойт деп күтүп атабыз. Кызыктуу себеп дегенде ал баягы куплеттердин сөздөрүн да мен жазгам. Эки добру мойнуна алып биринчи жолу өмүрүмдө башка бирөө жазган текстти аткарып атам дейт. Мага Ага жакшыбы? Биринчи жолу жакты дейт да, болбосо жакчы эмес дейт. Баягы жазуучу кишилерди билесиздер да, алар аябай критикалык менен көз караш кылат ар бир чыгармага. Анан өзүнүн чыгармасын аткарчу экен да, жалаң гана. Анан биринчи жолу ушунчалык сенин чыгарганың жакып калды дейт. Анан мен мындай макул болдум дейт да, болбосо жакпай калса могу жерин мындай кылып өзгөртүп койбоймунбу демекмин дейт. Жакшы экен. Буйруса эртең кайсыл жерде? Буюрса эртең спорт ордосунда кечки саат 7-де концертиме келиңиздер. Концертте унутулгус эмоцияларды сиздерге тартуулайм. Андан тышкары баягы башкы сахнада ырдаган ырларды дагы аткарам. Анан өткөндө эле айтып кеткен элем, азыр дагы айтам, сюрприз бар. Ал сюрпризди ошол концерт күнү угасыздар. Рахмат, келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Концертиңиз анчылык менен өтсүн. Ошону сизге каалайбыз. Рахмат. Урматтуу достор, сиздер менен бир нече көзүрмөмдөн кийин жолугушабыз.